Ордолу Ош жергесіндегі біздің телегеромандарыбызға белегибиз бар. Сіздер біліп, көріп, танып, оғып, сүйіп жүрген ежекебіз Кыздыркан Келдибекова бүгін бізде қонақта. Саламатсыз ба? Саламатчылык, кутмандуу күнүңүздөр менен баарыңыздарга салам айтам. Оштон ысык салам. Саламдын ысыктыгы да сиздин келишиңиз менен билип атат го. Манайыңыз жакшыбы? Экен. Манайым абдан жакшы, сонун Кудайга шүгүр. Ошол сиздердин эфириңиздерге эртең менен туруп эле бисмилла деп шашылып келип калдык. Ош жергесинде кандай жаңылыктар болуп атат? Сиз иштеп аткан жумушуңузда эмнелердин үстүнөн чыгып атасыздар? Деги бир Оштон дароо Ошто иштеп, Ошто жашап жүргөн конокторубуз көптөн бери боло элекпиз да. Жаңылыктарды окугубуз келип турат. Биз Ошто албетте баягы чыгармачыл адам болгондон кийин жаңы чыгарма, жаңы клиптер менен иштеп жатабыз. Учурда ошол бул борборго келгенибиздин себеби дагы ошол жаңы клип тарттырып, Кудай буйрса ошол 1-2 күндө даяр болот, ошого келип калдык. Анан Оштон айта келсем, Ошто ошол аба ырайы абдан ысык, Бишкектен караганда өтө эле ысык. Анан иштерибиз жакшы, ошол иштеп жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Самсаны мындай камырга орап туруп, эмеге салбай деле койсо болот экен да? Салбай деле койсо болот, аны мындай столдун үстүнө койсо деле бышып калат да. Жарым саатта өзү бышып калат. Чыгармачылыктан тышкардагы эмне менен алектенесиз? Чыгармачылыктан сырткары ошол баягы үйдө эле, үй жумушу менен окууну бүткөнбүз, эми азыр үйдө эле, үй жумушу менен. Социалдык тармактарда активдүүсүзбү? Активдүү элебиз эми. Жакшы эле. Бул жакта бүгүн темабызды мындай кылып дайындап койгонбуз да. Блогерлер күнү дегенбиз. Блог деген бул адамдын өзүнүн баягы ички сезимдерин, уйгу ойлорун коомчулукка жарыялап, аны менен тең бөлүшүү же коомчулукта болуп аткан айрым көрүнүштөргө мындай сереп салып анализ чыгаруу да. Өзүңүз соц желилерге мындай кайсы маалыматты эч кайсы убакта чыгара албайсыз? Эмне болгон күнү дагы? Маалыматтан мен кандай десем, мен өзүм баягы жакшы маалыматтарды чыгарып турам да. Бүгүн биз мындай жумуш аткардык, бүгүн мындай жумушту сөзсүз аткарамын деп ушундай маалыматтарды Instagram баракчага, Facebook баракчага бат-баттан чыгарып турабыз. Анан ичимдеги болгон баягы бугумду же бир кайгымды чыгарыштан уялам, тартынам. Ал эми ошо Facebook'та өзгөчө мындай катуу талкуу болуп жаткан темага өзүңүздүн оюңузду жазып чыгалдырасыз ба? Мен ошол баягы кандай десем, албарсты мени басты деген ырга. Албетте ошол ыр аябай талкуу болду. Эми азыр ойлоп каласың. Эмне деген ой жаздыңыз ал жака? Мен ал жака кандай десем, эми мындай өзүмчө мындай күлдүм да, угуп алыпчы. Биз анын үстүнө баягы түштүк жергесинде кандай десем, көз караш башкача болуп кетет го. Анан ошол эми ал жака эми кыздарга ыйман берсин деп жазып койдук. Анан кийин алар кыздар деле баягы интервью бергенде уктук да, алар деле өздөрү деле билбейт экен, баары эле ошол кастинг аркылуу өтүп калыптыр го. Ошо. Жакшы. Сиз балким кандайдыр бир адамдардын китептерин окуп, же болбосо блогторду окуп, өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн азыгын издейсиз? Мен китептерди окуп, жан дүйнөмдүн азыгын. Кайдан издейсиз жан дүйнөнүн азыгын? Мен ошол баягы кээде китеп окуйм, чындыгында. Азыр эми уже көптөн бери, чынын айтыш керек, орозонун күнүндө жалган айтпай, көптөн бери китеп окуй элекмин, чынын айтсам. Анан ошол соц тармактардан окуп калам. Ошол. Китеп окуунун өзү дагы мындай соц тармактар өзү бизгечи китеп болуп атпайбы? Баардыгын майдалап, чайнап оозубузга даярдап берип атпайбы, чымчыкка? Токот эржерин жазыппы? Ошого чоң калың китеп окуганга биз азыркы адамдар мындай эригип баратабызбы дегендей. Туура айтасыз. Пикир калды менде. Анан кайрадан эле ушу сиздин чыгармачылыгыңызга кайтып өтсөк, сиз аткарган ырлар, кайсы темалар көтөрөт негизи? Ырчылар тема көтөрүп, алардын сөзүн, обонун жаздырып, клип тарттырууда өзүнүн жоопкерчилигин сезүүсү керекпи? Мен ошол баягы албетте ырдын биринчи эле баягы сөзүнө маани берем, анткени менин ырларым ошол ырларымдан ошол Бактыгүл Чотурова деген эжекебиздин ырларын ырдап калам. Анан Алишер Тоотаев, акындар ошо Нуржигит Кадырбеков, ошолордун ырларын ырдаймын. Анан биздин агабыз ошо Бекборбиев агабыздын да ырларын ырдап жүрөм. Эми баягы эски, мен көбүнчө баягы эски ырларды ырдап жүрөм. Өзүмдүн баягы кандай десем, жаңы мындай ырларым жок, көбүнчө эле эски ырларды ырдайм да. Ошондуктан эми азыр эми баягы эски ырларды ырдасаң деле баягы убагында алар жеткирип койгон да ырдычы. Анан эми бизди
мындай кабыл алып калышат экен. Ошондуктан баягы жаңыр менен азыркы учурда иштеп жатам. Кудайым буйруса ушул жакын арада күбө боло аласыздар. Албетте күтөбүз, чыдамсыз менен.